колдорун дубалга көтөргүзүп, УКМК тарабынан Кыргызстан боюнча мыйзамсыз жүргөн мигранттар кармалууда. Кинодон көрүп алып эле келе бербегилечи жоголгула. Бул жөн гана хайп болушу мүмкүнбү? Аида Багышбекованы өзүнүн чоң киши Гүл алып келип колун сурады. Дал ушундай кылып жашаса дагы болобу? 3 жылда 15 жолу турмушка чыккан кыз кармалды. Бул кыздын колунда ити бар. Кадимкидей тосманы ашып өткөн. Бул видеоролик азыркы учурда коомчулукта талкууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өлкө боюнча мыйзамсыз жүргөн мигранттар текшериле баштады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көрсөтмөсү менен 11-июндан тартып улуттук коопсуздук органдары тарабынан нелегал 2025 атайын операциясы башталды. Анын жүрүшүндө миграциялык мыйзамдарды бузуу менен өзүнүн укуктук абалын легалдаштыруу боюнча жүргөн мыйзамсыз чет өлкөлүк жарандар аныкталган. Тартип бузгандар тиешелүү фильтрациялоочу жайга жеткирилип, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети иш берүүчүлөрдү жана чакырган тараптарды мыйзам бузган чет элдиктерди өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө багытталган чараларды көрүүгө чакырат деп билдирди УКМК. Сүйлөшөбүз. Парламентте Кокулов менен вице-спикер кайым айтышып залдан чыгып кетишти. Бүгүн 11-июндагы жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы инклюзивдик окутууну жакшыртуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Мыйзам долбоору менен Агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова тааныштырган соң бир топ убакытка созулган талкуу болду. Мындан улам депутат Мирлан Самый-Кожо суроолор кайталанып жатканын айтып, талкууну токтотуп, мыйзамды добушка коюуну сунуштады. Анын сунушу колдоо тапты. Бирок депутат Эрулан Кокулов кесиптешинин сунушуна каршы экенин билдирди. Биз негизи иштейбизби? Кайталанса дагы суроолорду беришибиз керек. Кайда шашып жатасыңар деп кесиптештерине ачууланып, министрликтин ишмердүүлүгүн сынга алды. Силер акчаны эмне кыласыңар? Каяка жумшап жатасыңар? Ата-энелерден деле алып жатасыңар. Экзаменге, оңдоо иштерине деле акча чогултасыңар. Иштейсиңерби же чогултуп жүрө бересиңерби? Бул министрлик үчүн уят эле нерсе. Сапатыңар өзгөргөн жок. Министрдин канча орун басары бар, деди эл өкүлү. Аида Багышбекованын өзүнүн улуу киши колун сураган видео тарады. Бир кинодон көрө алып билересиңер. Жашыңызга карап ойлонуп бир иш кылбайсыңарбы? Мен кимди ойлоп атасыңар? Гүл менен келсе эле турмушка чыга атты ойлойсуңарбы? Бар жогогула көзүңө көрүнбөгүлө экинчи. Бишкекте жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бүгүн 11-июнда Бишкектеги Токумбаев проспектиси менен Батик Батыр көчөсүнүн кесилишинде бетон аралаштыргыч унаа оодарылып кетти. Жеринде тартылган видеолор социалдык тармактарга тарады. Билдирүүгө ылайык окуя саат 18:30 чамасында болгон. Кайгылуу кызматынын маалыматына ылайык жүк ташуучу унаанын айдоочусу ролду башкара албай калып, бурулуп жатканда оодарылып кеткен. Андан жабыркагандар жок. Унаа айып короого токтотулуп, керектүү экспертизалар дайындалды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кытайда күнүнө 200 отжимания жасаган 92 жаштагы апа.
Кытайда 92 жаштагы улгайган апа күн сайын 200 отжимания жана 100 ич пулчуң көнүгүүлөрүн жасайт. South China Morning Post басылмасы Ли аттуу пенсионер элдик медицина фестивалында сүйлөп жатып, узак жашоонун сырлары менен бөлүшкөнүн жазат. Ал спорт анын ден соолугун гана сактабастан сырткы келбетине да таасирин тийгизип жатканын айткан. Ал билдиргендей, агарып кеткен чачы карарып калыбына келе баштаган. Анын физикалык даярдыгы интернет колдонуучуларынын да көңүлүн бурууда. Индияда 3 жылда 15 жолу турмушка чыккан аял кармалды. Индиянын Праяград шаарында бай адамдарды алдап жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Малым болгондой шектүүлөр бир эле кызды 3 жыл ичинде 15 жолу турмушка азатып, анан кийин ошол үй бүлөнү тоноп турушкан. Бул кылмыш 15-жабырлануучудан кийин белгилүү болгон. Шектүүлөр интернет жана гезит аркылуу жубай издеп жүргөн адамдарды табышкан. Ал эми топтун мүчөсү болгон кыз бат эле алардын ишенимине кирип турмушка чыгып турган. Үлпөт тойдо нике кыйган жана кыздын туугандарынын ролун аткаргандар ошол эле кылмыштуу топтун мүчөсү болушкан. Тойдон кийин кыз зергер буюмдарды жана акчаларды уурдап башка аймакка көчүп кеткен. Топ 3 жыл ичинде жалпыстан 15 жалган үйлөнүү тоюн өткөрө алган. Шектүүлөр кармалгандан кийин да 6 эркек үйлөнүүгө кезек күзүп жатканы белгилүү болгон. Бул кылмыштуу топ Раджастан штатынан келген, жараны уюштурганы аныкталган. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Казакстанда психдиспансерде кыздарды зордуктаган санитарлар соттолду. Казакстандын Шымкент шаарынын соту Түркстан облустук психикалык саламаттык борборунун 2 санитарын сексуалдык зомбулук иши боюнча 15 жылга эркинен ажыратты. Соттун маалыматына ылайык 33 жаштагы Нурбек Таржанов менен 43 жаштагы Нурлан Дүйсөбаев зордуктоо боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот аларга жашы жетелектер менен жана педагогикалык кызматтарда иштөөгө тыюу салды. Маалыматка караганда айыпталгандар былтыр ноябрь айында камакка алынган. Сот жарыяны жабык өтүп, судья айыпталуучуларга жана алардын жакындарына өкүм чыгаруу учурунда өздөрүн сүрөткө, видеого тартууга тыюу салды. Журналисттер сот өкүмдү угузуп жатканда жабырлануучулар көз жашын тыя албай укканын жазышты. Айыпталуучулар соттун өкүмүнө комментарий беришкен жок. Алардын жакындары жана жактоочулары өкүмгө макул эместигин, адилетсиз чечим болгонун айтып, апелляциялык арыз менен кайрыла тургандыктарын билдиришти. Былтыр Казакстанда психикалык саламаттык борборунда дарыланып жаткан 2 кыз мекеменин кызматкерлеринин зордуктоосуна кабылганын айтышкан. Алардын бири Гулим 2024-жылы жайында аталган борбордо 20 күндүк дарылоо курсун өткөн. Экинчиси 3 жылдан бери Түркстан облустук психикалык саламаттык борборунда каттоодо турган 17 жаштагы Асем. Дарыгерлер ага шизофрения деген диагноз коюшкан. Асем зордуктоодон кийин боюна бүтүп аборт жасаганы белгилүү болгон. Түркстан облустук психикалык саламаттык борбору 740 бейтапка эсептелген облустук саламаттык сактоо башкармалыгынан Азаттыктын казак кызматына кабарлашкандай, буга чейин аталган ооруканада зордуктоо окуясы катталган эмес. Булак Азаттык. Бишкекте жол эрежесин одоно бузган жөө жүргүнчүлөр талкууга түштү. Бишкектин ири көчөлөрдүн биринде жөө өтмөктөн эмес, жол тилгесин бөлгөн бетон тосмолорду ашып өткөн жарандардын видеосу коомчулуктун кызуу талкуусуна себеп болду. Видеодон бир нече адам жолдун ортосундагы тосмолорду ашып өтүп жатканын көрүүгө болот. Жайылда Желмаянды мас абалында башкарган жаран кармалды. Бишкек Чалдыбар унаа жолунун 60-чакырымында мас абалында Желмаян унаасын башкарган жаран аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Чүй облустук жол милициясы билдирди. Ага ылайык бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 193-беренесинин негизинде протокол толтурулуп, Желмаян айып короо жайына киргизилди. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин.
жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Свой среди чужих, чужой среди своих. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Кайка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Кайка кетиресиңер мынча акчаны, айланайын. Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым бар келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачып. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Дагы кетиресиңер. Силер негизде бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен отурам ошол жердечи. Уят да билим берүү министрлиги силерге бул уят нерсе. Мен эми медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерде токтоп калган атат. Же сапатыңар өзгөрдү? Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери, мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча мен суроомо жооп бериңиз, канча зам министр бар министрликте? Сизге жооп берет. Процедурный кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп беребиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет деген? Жооп бербеңиз. Неме? 4 жооп берет. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугум менен колдонуп атам. Эмне себептен анткени силер мага суроо берип атпайсыңар ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, кайка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген суроолорду кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Кайка шашасыңар? Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт, Анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице-спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушун мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө. Могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге? Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинствону чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп туруп атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбайлы, эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпоңор деп суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолор берип атышат. Эми биздин коллега чыгып сунушун берди. Сунуш өтүп кетти, эмне кылалар анан? Эми бул коллегиялык орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр. Биринчи микрофон. Надира бөлүнгөн дейт акчасы. Ремонт кылганды ким кылат? Азыр ремонтко акчалар бөлүнүп тур. Краскалар